Birinci yarım жылдыққа biz plan boyunca 74.826 tonna neft öndürüşümüz gerekiyor. Bugünkü günde biz 84.948 tonna neft öndürdük. Biz degen 10.000 tonnadan aşağı altıda ketibmiz. Былтыркы жылга салыштырмалуу 3.000 tonnaga астыда кетипбиз. Gaz boyunca plan boyunca 12.665.000 kub болгон болсо, фактически biz 14.036.000 kub gaz öndürdük. Былтыркы жылга салыштырмалуу 4.036.000 kubga gazды көбүрөөк öndürdük. Каза киреше былтыркы жылдын 6 айлыгы менен 786 миллион сом каза киреше тапкан болсок, быйылкы жылдын 6 айлыгы менен план боюнча 758 миллион эле фактически 1 миллиард 891 миллион сом, башкача айтканда былтыркы жылга салыштырмалуу 1 миллиард 100 миллион сомго ашыгы менен аткарды. Birinci kvartalın жыйынтыгы менен зарплаталарды 20%га көтөрүп бергенбиз, өзүңүз кабарыңар бар. Экинчи кварталдын жыйынтыгы менен дагы 20%га көтөрөбүз дегенбиз. Мына августтан баштап дагы 20%га көтөрүп атабыз. Жалпысынан болуп, жыл башынан бери 45%га айлык акы көтөрүлгөн. Дегенде 20% биринчи кварталда, азыркы 20% кошкондо ошондо жалпысынан эсептеп бергенибизде 45% зарплаталар көтөрүлүп атат. Газпром боюнча маселе бар эле, дорожный карта боюнча. Ошол маселе дагы чечилди. Бийлик тарабынан бизге чоң колдоо көргөзүлдү. Ал бүгүнкү күндө именно нефтяной месторождениялар боюнча маселе биротоло чечилди. Азыр газовый составляющийге бизге Газпром инвест болоюн деген ниетин билдирип атышат. Азыр тех заданиялар даярдалып атат. Gelişip bizim zapaslarda görüşüp, эгерде аларды ошо биздин месторожденияга бар запастар ынандырса, газ тармагында алар менен чогуу биргеликте иш алып барабыз. Бирок кандай иш булар менен баягы азыр биз Кытайларда иштеп атпайбызбы, инвест соглашение. Бул ошондой условияда келип биз менен иштегенге макул болушса, биз киргизип, алар менен биргеликте иш алып барганы işlerdi alып барып атабыз. Профилакторий боюнча өзүңөр билесиңер, ремонт иштери башталды, азыр капитальный ремонт иштери жүрүп атат. Кудай буйруса, мына 31-август День независимости бүтүрүп берем деп убада берип атат подрядчиктер. Алда кудай буйруса өзүнүн аягына чыгат. Андан сырткары лагерь боюнча айткан элек. Лагерде дагы келишимге кол коюлду. Бүгүнкү күндө подрядчиктер барып өздөрүнүн ишин баштады. Биринчи жарым жылдыкты жакшы көрсөтүктөр менен кирип бардык. Кудай буйруса 3-4 квартал мындан дагы жакшы болот деген ниеттебиз. Эми канчалык биз көп өндүрүп, канчалык биз көп прибыль тапсак, ошончалык биз дагы ушу совет директоровдун астында, мамлекеттик мүлк фондунун астында жүзүбүз жарык, тилибиз узун, мындай айткан маселелерибизди колдоо тапканга ошончалык жеңил болот. Ошон үчүн урматтуу жамаат, сиздерге силерден сураныч, өзүңөрдүн ишиңерди таап, убагында аткарып турсаңыздар, калган маселелерди Кудай буйруса проблема менен биргеликте биз чечебиз.